Номер 41 Жумалы Тоялиев атындагы орто билим берүү мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Камчыбекова Гүлсена. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын баштаарынын алдында баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Анда эмесе бүгүн кызматчы сөздөрдүн түрлөрүнөн жандоочтор деген теманы өтөбүз. Анда эмесе сабактын максаты менен таанышабыз. Жандоочтордун маанисин жана алардын аткарган кызматын түшүнөбүз. Жана кепте ыгым менен колдонуп, жазууда туура жазууга үйрөнөбүз. Кабыл алуубуз, ойлоо жөндөмдүүлүгүбүз, эске сактообуз калыптанат. Бири-бирин сыйлоого, кыргыз тилин өркүндөтүүгө тарбияланабыз. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Кунт коюп угуп отургула. Атоочторду жөндөмөлөр боюнча башкарып, сүйлөм мүчөлөрүн байланыштыруу үчүн колдонулган сөздөр жандоочтор деп аталат. Жандоочторго төмөндөгүдөй сөздөр кирет: менен, жөнүндө, аркылуу, бою, боюнча, бойдон, үчүн, сайын, соң, тууралуу, мурун, бери, көрө жана башка сөздөр кирет. Мисал келтире кетсек, жакшы менен жүрсөң, жетерсиң муратка. Жаман менен жүрсөң, каларсың уятка. Анда эмесе баарыбыз чогулуп бул жерден жандооч сөздөрдү таап алабыз. Кана? Азаматсыңар. Бул жерде кайсыл экен? Менен деген сөз жандооч экен, Кийинки үйгө карай, мектепти көздөй, уюлдук телефон аркылуу. Бул жерде кайсылар? Карай, көздөй, аркылуу. Азаматсыңар. Анда эмесе жандоочтордун түрлөрү менен таанышабыз. Жандоочтор жөндөмөлөр менен айкалышына карата төмөндөгүдөй 4 топко бөлүнөт. Биринчи, атооч жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочтор. Менен, тууралуу, жөнүндө, аркылуу, сайын, боюнча, сыяктуу, үчүн, бойдон. Мисал келтире кетсек, Асан менен келдим. Бул жерде жандооч менен атооч жөндөмөгө жанаша келип жатат. Кийинки, ал тууралуу сүйлөштүк. Бул жерде жандооч сөзүбүз тууралуу, атооч сөзгө айкашып келип жатат. Кийинки экинчи, табыш жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочтор. Көздөй, карай, карата, катар. Мисал келтире кетсек, шаарды көздөй кетти. Бул жерде жандооч сөзүбүз көздөй. Табыш жөндөмөсүнө айкашып келип жатат. Үчүнчү, барыш жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочтор. Караганда, жанаша, чейин, дейре, карата жана башкалар. Шаарга чейин баралы. Бул жерде жандоочтор чейин, барыш жөндөмөсүнөн кийин келип жатат. Төртүнчү, чыгыш жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочтор. Көрө, көрөкчө, ары, бери, мурун, кийин, соң. Мисал келтире кетсек, ал менден мурун келди. Бул жерде жандооч сөзүбүз мурун, мурундун алдында чыгыш жөндөмөгө айкашып келип жатат. Мына ошондуктан чыгыш жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочторго кирет экен. Менден соң ал сүйлөдү. Кимден соң? Менден. Менден деген чыгыш жөндөмөсүндө турат, соң деген жандоочтор. Бул жерде дагы чыгыш жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочторго кирет экен, Анда эмесе жандоочтордун 4 түрү менен тааныштык. Мына ошол 4 түрү менен сабакты бышыктайбыз. Азыр мен силерге мисалдарды берем. Аларды чогуу иштейбиз. Биринчи мисал.
Алтынбек алдын көздөй чечкиндүү умтулду. Экинчи. Төркү үйдөн тартып, Оозго үйгө чейин килем төшөлгөн. Үчүнчү. Адам менен адам. Төртүнчү. Айгүл Асандан кийин келди. Анда эмесе баарыбыз чогуу жандооч сөздөрдү табабыз жана кайсыл түрүнө кирерин аныктайбыз. Алтынбек алдын көздөй чечкиндүү умтулду. Бул жерде жандооч сөзүбүз көздөй экен, алдында табыш сөз келип жаткандыктан бул жерде табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочторго кирет экен. Кийинки. Төркү үйдөн тартып, Оозго үйгө чейин килем төшөлгөн. Бул жерде жандооч сөздөр чейиндин алдында барыш жөндөмөсүндөгү сөз келип жатат, Кийинки. Адам менен адам. Бул жерде менен деген сөз жандоочтун алдында атооч сөз келип жатат. Төртүнчү. Айгүл Асандан кийин келди. Бул жерде кийин деген жандооч, Асандан деген чыгыш жөндөмөсүндөгү суроого жооп берет. Бул жерде чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочторго кирет. Анда эмесе азыр баарыбыз чогулуп көнүгүү иштейбиз. 223 көнүгүүнү окуп чыгып, жандоочторду табабыз. Азаматсыңар, баарыңар жакшы иштептирсиңер. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакты аяктоо менен силерге үй тапшырмасын берем. 227 көнүгүүнү иштеп, көп чекиттин ордуна тиешелүү жандоочторду коюп көчүрүп жазабыз. Жандоочтордун кайсы түрү экендигин аныктап жазып келебиз. Сүйлөмдөрдү төмөндө берилген жандоочтор менен толуктайбыз. Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалайм.